Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаров Тажикстанга барып чек ара маселесин көтөрдү. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого карата жаңы токтом кабыл алды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Эл аралык футбол федерациясынын жаңыланган рейтингинде 98-нчи орунду ээледи. Президент Садыр Жапаров бүгүн 16 сентябрда Дүйшөмбү шаарында өтүп жаткан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынында сүйлөп жатып, уюмдаштарды кыргыз-тажик чек арасындагы чыңалууга көңүл бурууга чакырды. Садыр Жапаров аймактагы абалды эске алуу менен жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекетке уюмдагы өлкө кол салса, анын алкагында ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгууну сунуштады. Апрель айынын аягында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жаңжал чыкканда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттер тарабынан эч кандай жардам болгон эмес. Натыйжада бул уюмдун Кыргызстанга канчалык пайдасы бар деген суроо жаралып, нааразычылыктар пайда болгон. Сохраняющаяся напряженность на линии кыргызско-таджикской государственной границы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом внимание всех государств-членов организации. Кыргызская республика, являясь миролюбивым, открытым и демократическим государством, с первых дней независимости проводила и проводит последовательную, дружественную, добрососедскую и взвешенную политику в отношении соседних стран и в целом ко всем государствам мира. Позиция Кыргызстана о необходимости разрешения спорных вопросов между странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров остается неизменной и сейчас. Баткен облусундагы сот Тажикстандын эки жаранын Аскар Юнусов менен Абдурозик Кахоровду өмүр бою эркинен ажыратты. Алар тынчтыкка каршы кылмыш кылуу жана талоончулук беренелери боюнча күнөөлүү деп табылганын Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, Тажикстандын соттолгон жарандары быйыл апрель-май айларында чек арада болгон куралдуу кагылышуудан кийин кармалган. Азырынча Тажикстандын бийлиги Кахоров менен Юнусовго карата чыккан сот өкүмү боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын жогорку сотунун басма сөз кызматы маалыматты растай элек, учурда такталып жаткандыгын билдирүүдө. Озодир радиосунун маалыматына караганда, Аскар Юнусов менен Абдурозик Кахоров быйыл май айында кармалган. Абдулазиз Юнусовдун айтымында, алар чек ара сызыгы жок аймакта кыргыздар менен бир көчөдө жашайт. Аларда 15 сентябрда Кыргызстандын Тажик улутундагы 3 жаранынын үстүнөн сот отуруму башталгандыгы кабарланды. Алар апрель-май айларындагы куралдуу кагылышта кылмыш кылган деп айыпталууда. Прокуратура айыпталуучулардын ар бирин 20 жылдан соттоону өтүндү. Аларга карата өкүм 21 сентябрда чыгат деп күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 сентябрдагы жыйынында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүү боюнча шайлоо округтарынын схемасы жана чек аралары жөнүндө токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматовдун билдиришинче, округтун чеги шайлоочулардын алдын ала тизмесиндеги айырмачылыкка байланыштуу өзгөргөн. Айрым округдардын аталышы дагы өзгөртүлдү. Округдардагы негизги талаптардын бири шайлоочулардын саны бирдей болушу керек. 20% өйдө ылдый болушу мүмкүн. Айрым округдарда 80 000, кээ бирлеринде 120 000 болгон учурлар бар эле. Айырмачылык өйдө ылдый кетип өзгөртүүгө туура келди. Чет өлкөдөгү жарандарыбыздын тизмеси көбөйгөнү, бул жактан каттоодон чыгып, Орусияга турганы дагы себеп болду. Ош шаарынан 2 округ болгон эле, ал жерде 1 округ болуп калды. Ош шаарында 150 000 шайлоочу Кара Суу районунун шайлоочулары менен биригип 2 округду түзүп жатат. Кара Суу районунун бир бөлүгү Араванга кетти. Кемин округа Чүй Кемин болуп өзгөртүлдү, деди Бекматов. Жалпы өлкө боюнча партиялык система менен өтчү шайлоого 75 партия арыз берген. Шайлоо 28 ноябрга белгиленген.
Экс-премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев ооруканадан абакка которулду. Маалыматка ылайык, мурунку өкмөт башчыга операция жасалган. Сатыбалдиевдин колонияга которулганы тууралуу маалыматты Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тастыктады. Эске салсак, 2019-жылдын 6-декабрында Бишкектин Сверлов райондук соту Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупцияга жол берилген деген негизде экс-премьер-министр Сапар Исаковду жана Улуттук энерго холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевди 15 жылга кескен. Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 айга, Жантөре Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Бүгін 16 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Ички иштер министринин мурунку орунбасары Курсан Асановдун бөгөт чарасы каралууда. Сотко жеткирилген Асанов өзүнө коюлуп жаткан айыптар чындыкка дал келбей тургандыгын айтты. Эске салсак, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Жазык кодексинин 309 беренеси бийликти күч менен басып алуу боюнча кылмыш ишин иликтөөдө. Анын алкагында Ички иштер министринин мурунку орунбасары Курсан Асанов кармалган. Ал эми кечээ 15 сентябрда Жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Алтынбек Сулайманов, Бакытбек Жетигенов, Канатбек Исаев жана Чүй облусунун мурдагы башчысы Туйгуналы Абдраимовдор Ички иштер министрлигине сурак берип чыгышты. Мен аны айта алмайм, гимн тарабынан. Аны бир гана убакыт көргөзөт. Мен көп нерсени айта албайм. Мен дагы бир кайталап калам. Акыйкат сөзсүз болот. Мен ойлойм, дагы алдыга кызматла турган кызматтар көп. Давай. Мен бошоп коюңуздар. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Эл аралык футбол федерациясынын жаңыланган рейтингинде 98 орунду ээледи. Өткөн айда 99 орунда турган курама команда 102 катарга түшүп кеткен. Рейтингде жалпысынан футбол боюнча 210 курама команда бар. Ушул жылдын август айынын ортосунан бери атамекендик команда Палестина жана Бангладештин курама командалары менен беттешип экөөнү тең жеңген. Палестинанын курама командасы 99 орунга айланген. Дүйнөлүк рейтингдин сап башында Бельгия турат, андан кийин Бразилия. Тизменин 3-чү катарын англиялыктар ээлеген. Франция 4-чү болсо 5-де Италиянын курама командасы турат. Ошондой эле Кыргызстандын футзал боюнча FIFA калысы Нурдин Букуев дүйнө чемпионатындагы беттешти тейлөөгө чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн футболдук уюму билдирди. 2021 жылдагы дүйнө биринчилиги Литва өлкөсүндө өтүп жатат. Кыргызстандык рефери кечээ А тайпасында Литва, Венесуэла командаларынын беттешин тейлөөгө чыгып, хронометрист калыстын ролун аткарды. Букоев үчүн бул карьерасындагы 4-чү дүйнөлүк турнир. Муну менен Нурдин Букоев 4-чү жолу дүйнө чемпионатын тейлеген алгачкы FIFA калысы болду деп айтылат маалыматта. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.